Элибизде адатта урматтуу бир туугандар акыркы учурда Кадыр түн өзүнүн маанисинен бир канча тетире жака бурулуп кеткенде таасир калтырат. Анткени адамдар мечиттерге чогулуп, жамааттарда болуп, ошол жерде маселе айтышып, Кадыр түндө ибадат эмес таалим болуп, ошол 360 күн үйрөнбөгөн сабактарды Кадыр түндө үйрөнө турган болуп, адамдар ибадаттан куржалак калып жаткандыгысы бардыгыбызга маалым. Ал эмес аш жеген, тамак жеген чогулуп Кадыр түндө дуа кылуунун ордуна адамдар ушак айтуу менен кээде сөз менен, башка нерсе менен алек болуп калып, өзүнчө эле бир майрамдык, мындай бир жаңы жыл же болбосо башка бир майрамдай мындай бир шааны калтыра турган түргө өтүп кеткендеги чындыгында өтө бир өкүнүчтүү абал. Кадыр түндө адам Кудайдын өзү менен болгондугу макул. Мына быйылкы жыл жаман айтпай жакшы жок, ушул оорунун себебинен мечиттерибиз жабылып турганы менен мына ошол ар бир адам Кадыр түндү үйүндө тосо турган мүмкүнчүлүк берилип турат. Чындыгында мына ушундай болуусу кажет эле. Акыркы доордун салкар аалымдарынын бири Шейх Таки Усмани айтат: адам Кадыр түндө мечиттерге чогулуп албастан өзүнүн үйүндө болуп, жекече өзү Кадыр түн тосуп, ошол күнү дуа кылып, намаз окуп, Кур'ан окуп, ибадат кыла турган болсо, мына ошол Кадыр түндүн маңызына жеткендик болот деп өзүнүн фатвасында баса белгилеген. Ошондон урматтуу бир туугандар, келиңиздер, Кадыр түндү оюн зоок айландырып жибербестен, башка бир шоуга айландырып жибербестен, ибадат менен, мунажат менен, дуа кылуу менен, өткөндөрдү эстеп, аларга Кур'ан окуу менен, өткөн күнүлөргө тооба кылуу менен жана келечекке батыл жакшы кадамдарды коюуга аракет кылуу менен пландон өткөзгөндү Кудайым аракет бизге насип кылган болсун.